Поэзиянын султаны болгон кыргыз эл акыны Омор Султановдун 90 жылдыгы көл жээгинде акындын обондуу ырлар менен коштолду. Фестивалга Кыргызстандын булуң бурчунан акын, жазуучулар, адабиятчылар жана ыр ышкыбоздор катышты. Озгондор бар сыйлык алган жагынан, Омор аба бирок ырдың кабылан, жүрөгүңдү дүкүлдөтүп чырылдап, тирүү чымчык учуп чыгат сабынан, таразанын ташы менен ченесек, билбейм сизге кандай акын теңешет, дал өзүнө кеткен жолду таба албай, адашкандар атактан кууп жөнөшөт. Алатоонун таланттары жамырап, ала калбай болсун баары лауреат. Поэзия горизонтуна бирок сиз жылдырып баратасыз арыраак. Кыргыздын алп акыны Омор Султанов 1935 жылы Тосор айылында жарыкка келген. Анын чыгармачылыгы өткөн кылымдын 60 жылдары эл оозуна алынган. Сен жөнүндө поэма, Чарчоонун 100 ыры жана башка бир катар поэтикалык ыр жыйнактардын автору. Чет өлкөгө болгондо дагы капиталисттик өлкөлөргө биринчилерден болуп мындай чыгармачылык сапарга чыккан киши. Париж темасын биринчилерден болуп жазып келген киши. Ошол эле кезде Америка Кошмо Штаттарынын Шарлотта деген шаарынын ардактуу атуулу болгон киши. Мындай караганда эл аралык деңгээлде кадимкидей бирден бир кыргыздын Омор Султанов деген мыкты акыны бар деп сырттагылардын баары суктанышчу. Кыргызмын десең эле Омор Султановду сурагандар көп болчу. Акындын мыктылыгы ырды кесипкөй, жазма адабияттагы төкмөчүлүк сыяктуу кыйналбай эркин жазган. Аны кыргыз адабиятында алдыга киши салдырбас даңазалуу акын экендигин кыргыз акындар айтышат. Омор Султанов 2022 жылы 87 жашында дүйнөдөн кайткан. Акындар болот го тиги бат-бат эле мүнөз өзгөрүлүп, жаш балдарга кошулса жаштай болуп кетип, а бул киши бир калыпта жүргөн киши болчу да. Калыбын бузбаган, өзүнүн мындай салаватын сактаган, кайсыл жерде болсо дагы токтоо, шашып-ушуп бирдемени жаза салып анан кыйкырбаган, бир сабыр жазса дагы ошол келечегин ойлоп, кийинки муундарга бере турган тарбиясын, сабагын, философиясын ойлоп жазган терең акында. Кыргыз эл акыны Омор Султановдун 90 жылдыгына арналган маданий иш-чараны Тосор коому уюштурган. Тосор коомун Айбек Сарыгул баштаган ишкерлер түптөгөн. Бакберди Баязбеков, Жакшылык Чортонов, Татуу Кенжакунова, ЛТР, Ысык Көл облусу.